Assalamu alaikum. Кандайсыңар туугандар? İşte başladık. Как обычно. Saat 9'dan 40 öttü. Birinci zakazdı büttüm. Эми кийинки заказды көтөрүп отурам. Ишине коммунальный услугалар менен проблемалар болуп калган экен. Станциялар тура эмес болуп. Хозяйкага алып барып келдим станцияларды. Так, 2.55 миллион заказ берди. Birinci zakazımdagы 2.47 ушундай болсо эле бирок анын скриншотун ала албай калдым. Ушундай кеттик эми заказга. Так, 2 мүнөт көргөзүп клиентке чейин. Анан туугандар, бир жаңылыкпы, жакшы жаңылык, жаман жаңылык билбейм. 1-сентябрдан баштап судимости жок деген справка керек экен Яндекске иштеш үчүн. Водительдер, силерге дагы келди ушундай сообщение? Келсе комментарийга жазып койгула. Мага кызык болгон жери, ал судимости жок деген справканы биз посольстводон алган справка керекпи же бул жерге жазып коюптур Яндексте. МВДдан ошо регистрацияңар каякта учет болсоңор ошол жерден аласыңар депчи. Россияда судимость жок болсо болдубу деген ой келип турат да. Мисалы биз эми бул жерде чет элдик жарандарбыз да. Биз ошо өзүбүздүн өлкөбүздө соттолгон болуп калсак, бул жерге келип туруп соттолгон эмес деген справканы алып иштей берсең болуп калабы, кандай болуп калат? Ушуну түшүнгөндөр жазып койгулачы. Справканы кайерден алабыз? Посольстводон алабызбы же МВДдан алабызбы? Регистрациябыз турган жерден. Башым жетпей атат. Эми ага убакыт көп экен. 1-сентябрдан баштап жаңы закон иштегенде керек болот экен да. Жаңы закон боюнча оюңар кандай? Жаңы закон иштейби, иштебейби? Ким не дей алат? Жеңил стрессне отурабы го? Стрессне отурабы. Болуп турат. Жаңы закон боюнча таксинин жаңы закон 1-сентябрдан баштап жаңы закон күчүнө кирет деп атпайбы? Эми жаңы закон азыркы закондой эле экен, болгону бардык нерсе электронный вариантта болуп калат экен. Анан биздин местоположениябызды через кисарт аркылуу текшерип, путевой листти өзүбүз жазып чыгып атабызбы же чындап эле по факту өтүп атабызбы? Ошону мадичниктер текшергенге оңой болуп калат экен да. Ар кандай обслуждениялар болуп атат го интернетте. 1-сентябрдан баштап иштебейт деп атышат. Кээ биркилер иштейт деп атат. Түшүнүксүз эле болуп атат да, мындай прогноз кылыш өтө эле кыйын болуп атат. Ошол боюнча да мындай билгендер болсо жазып кеткиле. Клиентке келдик. Здравствуйте. Дегунинская, да? Короче, заказды бүттүм. Заказды бүттүм. 7 мүнөт 444 рубль болуптур. Заправка жакка келип калдым. Заправка кылып алайын. Өзү обедке келгенде заправка кылайын деп аттым эле. Заправка жакка жакын болуп калды. Азыр бир жолу заправканы полный куюп алып, дальше улантабыз ишти. Так, заправка кылып чыктык. Заправканын жанында отурабыз эми, заказ күтүп, таксини жандырдык кайра. Айтмакчы, мен бонус кылып аткам. Бонус
131 заказ берген 7 күнгө. 2 күн иштедим. Бүгүн 2 күн заказ кылдым. 93 заказ калды. 93 заказ калды. Ошондо күнүнө 19 заказдан тура келет экен. Бүгүн 2 күн кылдым, ошондо бүгүнкү күндө дагы 17 заказ кылышым керек. Бонус алыш үчүн. Бүгүнкү күндүн планына жеткириш үчүн дагы 17 заказ. Мен кичине напрягать этип башында 20 заказдан ашырып коюшум керек. Биринчи күнү кичине ден соолукка байланыштуу толук иштей албай калдым. Мурдагы күнү кече 21 заказ кылдым. Мурдагы күнү кичине болсо да компенсация кылдым да. Так. 1.49 менен детский тариф. Детский тарифте коэффициент менен алсаң кыйла разница болуп калат да. Тариф кымбатыраак болгон үчүн. Так. Манас кежиден так деп үйрөнүп так болуп калыппыз го. 3 минут пассажирге чейин кудай кааласа 3 минутта. Вчера было 2 месяца как не ход. Даже не верится, что вы это. Так, Северный вокзал. Ага. Машины не смогли войти. Поехали, Северный автовокзал. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Картам займет. Эйресі менен больницадан алып шығып кетіп атыптыр. Так, короче, почти 17 минут болды. 398 рубль. Спасибо за поездку. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Так, 1.43 менен. Рейтинг 4.97. Кече бир блогер кыз, орус кыздын, таксист блогер экен, алдагы видеосун көрүп калдым. Ушундай рейтинги төмөн болгон пассажирлерди алыш керек экен да. Жакшы контент болуш үчүнчү. Ага да бүгүн рейтинги төмөн пассажир чыгып калса аламын дагы. Көрөбүз да. Мен да албайт элем да алардычы. Аларды алсаң рейтингин ан сайын түшүп салат деп. Ал көрөбүз. Мен рейтингим бирок кыйла түшүп кетти. Неге түшүп кетти өзүм деле билбейм. Эч ким менен деле конфликт болгон эмес. 482 ге түшүрүп салышты го. Камера бар үчүн түшүрүп салышты өзү. Кызык. Өз билип каласың да. Кайсы маалда рейтингиң түшүшүнчү. Бир күндөн кийин рейтинг обновление болуп түшүп калат да. Эгер низкая оценка коюп койсочу. Анан билип каласың, бирөө менен конфликт болсо эртеси рейтингиң түшсө, ошол басылыптыр депчи. Мен жерде бир ситуацияны билем. Эмнеге болгон бир рейтинг кылыга түшкөн. Бирок мага бир 5 коюп койду да, 5 4 катар-катарчы. Бирөөсүн билем да точно неге болгон. Калганын билбейм неге коюп атышат. Запах, машинада запах бар деп коюп койдуптур, билбейм. Машинаны вроде мен көнүп калган үчүн эч ким этелек да, запах начар деп. Бирок ошол эле маалда 5 жылдызды дагы басып атышат да. Түшүнбөйсүң адамдар. Так, короче, почти 22 минутта келдим. Спасибо за поездку. 532 рубль болду. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле Şeyde свои düşürdüm. вещи. Для улучшения качества обслуживания Şlagbaum'u поставьте böyle. нам оценку в приложении. Şlagbaum. Kaça desem bir. Öte köp olsa bir 30 metrede.
ошо 30 метр үчүн жерде шлагбаумду күтүп отурдум да. Охранниктер зорго иштейт окшойт. Пропуск заказ кылган экен, келгенде азыр пропускать этет деп айтты клиентим. Турдум да. Уже 2 мүнөттөй турдум окшойм. Ал 2 мүнөттө 2 жол барып кетти, ал 30 метрге кишич түшүп кетип калса деле болот. Бирок отурдум машинага, ойлоп, алысыраак барат окшойт. Кичине киргенден кийин түшү жерде деди. Токтоп түшүп койдум. Неответственный охранник биринчи очередь сразу ачкан жок. Пропуск заказ болгон экен давночу. Сразу ачыш керек эле да. Экинчиден охранник туп чыгып аткандан кийин пассажир деле жакын эле экен, түшүп кетип калса болот эле. Ошон үчүн оценка 3 коебуз. 3. Кандай дейсиңер? Калыс эле оценка койдумбу? Просто мен убактымы карап калышты да. Охранник дагы алла. Так, Путилковага келип калдым. Бул жакта областтан алган заказдар бонуска эсептелбейт. Бирок бул жакта коэффициент жанылат. Значит, кичине күтүп заказ алып кетсек болот. Может быть, заказым Москва жака болуп калышы мүмкүн. Так, аэропорт Домодедово. 5,5 saat. 1,46 менен берип салды коэффициент. Мынасы карап туруп. Еще Москвадан берди. Кеттик анда аэропортко. 1,46 менен 1,5 saat 71 километр көргөздү. Заказ алып атканда. 1,5 saatта жетип калсак, вообще будет круто. Так. Менде промокод бар да, 3 saatка бекер. Не кылайын, туугандар, жандырайын, жандырбай эле коеюн. Себеби азыр жандырсам ал жактан алганда 5 комиссия болуп калат да. 3 saat промокодумуш. Эгер 2 saatта жетсем дагычы аэропортко кеттим, жандырып коеюн, промокод. Бирок азыр жандырбай туруп эле. Клиентке чейин 8 мүнөт көргөздү. Айнып кетип атмана кылып берсе промокодун бекерлеп кетти. Ошон үчүн азыр клиентке баргыча до подачи 6 мүнөт деп көргөздү. Ушу 6 мүнөт төнгүчө жандырышым керек да, промокод иштеши үчүн. Так, азыр жок дегенде бир 2 мүнөт калганда жандырып коебуз. Ошондо клиент уже отмена кылбашына уверенный болот. Аэропортто болуп атканда заказдар редко эле отмена болот. Кайра отмена кылып машина күтпөйт да. Так, жакшы болуп, жокчу. 1,46 менен жакшы болуп калыш керек заказ. Көрөбүз азыр Кудай кааласа. Так, тагалар турат. Бияктан турат. Азыр көргөнүм дагы кайда турган. Не болду экен? Посттордо туруп алып. Буга кире беришти, чыга беришти. Биз жактан көрбөдүм эле. Евгатта чыга бериштин. Ленинградка жактан көргөн жокмун. Путилково жакта турушат го. Же бул областтын полициясы турабы? Баягы коммунальный машиналарды коюп алыптыр да. Булар көп чейин тура турган болуп калганда коюп алышат да, безопасность үчүн. Мына келип турат мында. Азыр мен токтотоб экен, кана көрөчү. 1, 2, 3. Ленин берген көч деп баштар айтмакчы. Токтотойю деп колун даярдап туруп токтотуп аткан. Көрдүңүзбү? Колун даярдап мындай кылып туруп. Мен атайын гаилерди көргөндө гаилерге жакын айдайм да. Жакын айдасаң, наоборот токтоп кетип барчы. Алыс айдасаң токтолот да. Ким ошону
больница. Бұл жерге даже көп келем заказым. Так, клиент çaldı. Алло. Алло, Здравствуйте. мы вот ожидаем вас, получается, это больница, мы на территории стоянки, напротив круга трамвайного. Тут парковка. Доступ в интернет возобновлен. Парковка стоите? Так. Да, на парковке. В территории находитесь? Нет, на территории нет, на территорию не надо, мы пришли за территорию. Так, еще. Около центрального входа парковка, получается, по карте это вот трамвайный круг, и вот мы напротив этого трамвайного круга, кольцевая такая трамвайная. А, понятно. А почему раньше не звонили? Я же проехал там. Так. Я вот вам звоню, видела, что вы рядом подъезжаете, и звоню. Да я почти уже хотел заехать туда. А вы где? Я около шлагбаума. Сейчас еду назад к вам, я думаю. Так, главный вход. То не отключайтесь только. Я не знаю, где главный вход, так что не отключайтесь. Я вижу тут трамвайный путь, этот, который круговой. Так, парковка. Вижу справа у меня парковка. Так. Дальше, наверное, да, мне ехать. Так. Я вас вижу. Направо мне? Заезжайте на парковку. Так, сюда? Сюда заезжайте. Да. Вот. В этом больнице нет кондиционера? Нет. Вроде знаете, очень там большой. Солнечная сторона. А здесь детская больница что ли? Детская Добро больница. пожаловать. Не забудьте пристегнуть Вылечились ремень уже, да? безопасности. Даже на заднем сиденье. Слава богу. Поездка по Яндекс.Картам займет Так, аэропорт там отдела, да? Да, час 30 минут. долго ехать. А, 1,5 часа. Заказды. Тез эле алып алдым ол. Тез эле берип койду го. Көп күттүрбөй эле. Аэропорттон чыга элек болчумун. Айтмакчы, аэропортко 2 сааттын ичинде эки эле жолу киргенге болот. 15 мүнөт убакыт берет да, бесплатный. Эки эле жолу киргенге болот 2 сааттын ичинде. Эгер 2 сааттын ичинде 2 жолу кирген болсоң, 15 мүнөттөн бесплатный 2 жолу берет. А кийинки киргениңде уже платный болот. А4-де күтүп жаткан мени, А4-де. Пассажирлерим мени А4-де күтүп атат экен. Здравствуйте. Так, город Подольск? Да. Гаражный проезд, да?
доброго. До свидания. До свидания. Так, заказ аэропорттан заказ бүттім. Подольскқа келіп қалдым. Өзіңер көрдіңдер қандай жерге келгенімді. Почти 56 минутта келдім. 1307 рубль. Домойды жандырабыз азыр құда қалада. Москваға кетіш керек. Вообще, конечно. Так, торговый центр XL? Короче, жаңағы 2.26 күнін алған заказым бүттім. 2.26 точно есіме шығып болады, адашып қалсам кешіргіле. Заказды бүттім. 2 адрес болчу. Бірісі метро Хорошевская жақта, екіншісі метро Хоринага алып келдім. 31 минут уақытта заказды бүттім. Ақшасы 1272 рубль болды. Мен үшін жақсы заказ, бұл эконом класс үшін. Сүйінген ойдан. Вы долго на линии. Через 25 минут доступ к заказам будет ограничен, дейді. Яндекс уже ұқтан отады. Өте көп іштеп қойдым оға. Шындығында өз аңыншалық көп іштебейм. Бүгін жосылып кетіп дегендер. Жаңағы бонусқа жетіш үшінші. Саат 9:20-да 9:20 деймін да 9:30 қаншада екенін аз қарап әлі айтып қойыншы точносын. Так, бірінші заказ саат қаншада алдым екен? 9:29-да алған екен. 9:29-да бірінші заказды алыпмын. Так, ақырқы заказымы саат почти 12-ге жақын бүттім. Böyle уақытта. Бұны ортасында болғаны бір жарым саат, 2 сааттай уақыт. Шай ішіп, кішкене үйге продукт алып келдім. Ошол уақытқа кетті. Қалған уақытта бардым да линияда болдым. Шундай туғандар. Ошентип бүгүнкү сменабыз аякталып атат. Достор, анан подписаться болуп, класстан басып, комментарийден жазгыла. Нени туура эмес кылтам, нени туура кылтам, мен өзүңөр көрүп аткандай жаңы эле видео тартып баштадым. Туура эмес нерсе кылып атсам, ошо туура эмес жактарды айтып, мен оңдогонго аракет кылам, силердин жардамыңар менен мен оңдолом, мен өнүгөм. Комментарийден жазгыла, класстан баскыла, видеону толук көрүп тургула. Рахмат баарыңарга. Амандыкта көрүшкөнчө саламатта болгула.